Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы чет өлкөлүк Европанын чарбасы. Темага арналган биринчи сабак. Батыш Европа бирдиктүү регион катары дүйнөлүк чарбада өнөр жай өндүрүшүнүн өлчөмү, товар жана тейлөө иштерин сыртка чыгаруу, алтын жана валютанын запасы, эл аралык туризмдин өнүгүү деңгээли боюнча алдыңкы орунда турат. Европа дүйнөлүк экономиканын борборлорунун бири болуп эсептелип, дүйнөлүк ички дүң продуктусунун көрсөткүчү боюнча 29% ээлейт. Ал көрсөткүч боюнча дүйнөдө биринчи орунда. Чарбанын өзөгүн чоң жетиликке кирген Германия, Улуу Британия, Франция жана Италия өлкөлөрү түзөт. Бул өлкөлөрдүн өндүрүшүнүн кеңири тармактарын камтыган түрдүү комплекстер жайгашкан. Бул өлкөлөрдөгү өндүргүч күчтөрдөн кийинки мезгилдерде Германия өлкөсүнө ой баштады. Бүгүнкү күндө чет өлкөлүк Европада чакан жана орто чоңдуктагы өлкөлөр дүйнөлүк экономиканын мамилелерге кеңири таратылган. Экономикасынын ачыктыгы жагынан жогору деңгээлге Бельгия менен Нидерланды өлкөсү жеткен. Региондун экономикалык картасында өзгөчө орунду Чыгыш Европа өлкөлөрү ээлейт. Экономикасы бүгүнкү күндө негизги өзгөчөлүктөрүнө ээ. Алар жогорку технологиялык өнүгүү деңгээли, товар жана кызматтарды жогорку экспорттоолугу, жогорку квалификациялуу жумушчу кадрлар, майда жана орто ишкердиктин жогорку өнүгүү деңгээли. Өнөр жайда чет өлкөлүк Европадагы эл аралык географиялык эмгектин бөлүштүрүү анын 200 жылдан берки жана азыркы күндөгү өнөр жайынын өнүгүшү менен аныкталган. Мисалы, регион металл иштетүүчү станокторду, өнөр жай роботторун, так оптикалуу приборлорду, автомобилдерди, тракторлорду, нефтепродуктыларын, пластмассалардын түрлөрүн, химиялык булаа чыгаруу боюнча АКШдан алдыңкы орунда турат. Анда сабагыбызды ушул өнөр жай тармактарынын мүнөздөө менен уланталы. Машина куруу өнөр жайы. Машина куруу өнөр жайы Европада негизги өнөр жай тармагы болуп эсептелет. Бул тармакта өнөр жайдын 3/1, ал эми экспорттун 3/2 бөлүгү туура келет. Ал Европанын индустриалдык жүзү болуп, жөнөкөй металл өндүрүмдөн тартып, учактарга чейин өндүрөт. Өндүрүштөгү үлүшү 30% түзүп, Европа дүйнөдөгү негизги машина куруу продукциясынын өндүрүүчүсү жана экспортеру болуп эсептелет. Ал эми экспорттагы үлүшү 65%. Машина куруу негизинен ири шаар жана агломерацияларга жакын жайгашкан. Машина куруу өнөр жайынын дээрлик баардык тармактары бар. Машина куруу дагы өзгөчө орунду автомобиль куруу өнөр жайы ээлейт. Бардыгыбызга белгилүү болгон дүйнөлүк автоунаа маркалары Европанын көпчүлүк өлкөлөрүнө таандык. Аларга кайрыла турган болсок, бүгүнкү күндө 2018 жылга алган маалымат боюнча дүйнөлүк автомобиль курууда алдыңкы 10 өлкөнүн катарында чет өлкөлүк Европадагы 4 өлкө кирет. Алардын дүйнөлүк автомобиль куруудагы ордун далилдей турган болсок, албетте алдыңкы орунда Германия өлкөсү. Германия өлкөсүнүн дээрлик бардык аймактарында автомобиль куруу өнөр жайынын ишканалары орун алган.
Ошондой эле кээ бир Германия жана башка Европа өлкөлөрүндө өндүрүлгөн автоунаа концернлеринин дүйнөдөгү орду төмөнкүдөй. Демек, Volkswagen автоконцерни бүгүнкү күндө төмөнкү автоунаа маркалары таандык. Алар бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү 8,8% автоунаалардын бөлүгүн ээлейт. Ошондой эле Европадагы дагы бир маркалардын бири бул Францияга, Италиядагы атактуу Fiat маркасы. Ага бүгүнкү күндө төмөнкү дүйнөлүк автоунаа маркалары кирет. Химия өнөр жайы. Химия өнөр жайы Батыш Европада машина куруудан кийинки экинчи орунда. Өзгөчө бул тармак Германияда жакшы өнүккөн. Экинчи дүйнөлүк согушка чейин бул тармак негизинен таш жана күрөң көмүргө, калий жана аш тузуна, пиритке багыт жасап, кен байлыктардын чыккан жерлеринде жайгашкан. Адистештирүүнүн көмүр, суутектерге карай өзгөрүшүнүн натыйжасында ал тармак нефтиге багыт алган. Германиянын химия өнөр жайынын жогорку өнүккөн деңгээли бүгүнкү күндө Германия мамлекетин Европанын жана дүйнөнүн эң химиялашкан өлкөсү деген наамга жеткирген. Негизги химия өнөр жайынын борборлору бул Нидерланды мамлекетиндеги Роттердам, Германияда Рур, Францияда төмөнкү Сена, Улуу Британияда Лондон, ал эми Францияда төмөнкү Рон эсептелет. Отун энергетика өнөр жайы. Европа өлкөлөрүнүн энергетикалык чарбасы өзүлөрүнүн мунай жана газ жана ошондой эле импортталган отун ресурстарына негизделген. Дүйнөдө өндүрүлгөн электр энергиясынын 25%-ын өндүрүп, бул көрсөткүч боюнча чет өлкөлүк Европа АКШдан кийинки экинчи орунда. Ошол эле мезгилде Норвегия өлкөсү адам башына өндүрүлгөн электр энергиясынын көрсөткүчү боюнча дүйнөдө биринчи орунда. Жылуулук электр станциялары негизинен көмүр бассейндерине жакын жайгашкан, же болбосо портторго жакын жайгашкан. Себеби башка өлкөлөрдөн алынып келинген көмүрдү колдонушат. Ал эми газ электр станциялары Түндүк деңиздеги шельфтен казылып алынган Орусиядан жана башка өлкөлөрдөн импортталган газ менен иштейт. Региондо 80ден ашуун атом электр станциясы курулган. Дүйнөдөгү алдыңкы 10 атом электр станциясынын 4-ү Европада жайгашкан. Атом электр станциялары негизинен Франция, Бельгия, Германия, Словакия жана Болгария өлкөлөрүндө. Дүйнөдөгү алдыңкы кубаттуулугу боюнча алдыңкы орунда турган 10 атом электр станцияларынын 4-өө Франция мамлекетинде жайгашкан. Бирок Чернобыль жана Фукусима атом электр станцияларындагы авариялардан кийин Европанын Германия, Швеция сыяктуу өлкөлөрү атом электр станцияларынын ишин басаңдата баштаган.
Ошого карабастан бүгүнкү күндө Францияда электр энергиясынын 80% атом электр станцияларында өндүрүлөт. Гидроэлектр станцияларынын каскаддары бүгүнкү күндө Европанын ири дарыялары болуп эсептелген. Дунай, Рейн жана Рона дарыяларында орун алган. Ал эми биз үчүн кызык болгон дагы бир электр станциялардын түрү бул күйүүчү сланец менен иштеген электр станциялары. Демек, окуучулар, силерге бүгүнкү сабак боюнча биринчи тапшырма күйүүчү сланец жөнүндө маалымат. Каяктан өндүрүлөт, кандай өндүрүлөт жана анын күйүү коэффициенти кандай, ыңгайлуулугу кандай. Өзгөчө орунду табигый электр энергиясын колдонуу боюнча Исландия өлкөсү ээлейт. Борбору Рейкьявик шаарында 1943 жылдан бери үйлөрдү, мектеп, дүкөн, завод, фабрика жана башка имараттарды жылытууда жер алдынан чыккан геотермалдуу сууну колдонушат. Шаарды жылуулук менен камсыз кылуу үчүн шаар алдынан 32 скважина казылган. Ал скважиналардын тереңдиги жана андагы суунун температурасы сүрөттө көрсөтүлгөн. Ошону менен эле чектелбестен, бүгүнкү күндө Исландия өлкөсүнүн жашоочулары жер алдындагы геотермалдуу сууларды жөн гана жылуулук үчүн эмес, кошумча электр энергиясын өндүрүү үчүн дагы геотермалдуу электр станцияларын куруп, аларды колдонушат. Анда эмесе кийинки суроо жана тапшырма. Ал эми Кыргызстандын шарттарында кайсыл табигый энергиянын булактарын электр энергиясын алууга колдонсо болот? Металлургия. Өзүңөр жакшы билгендей, металлургия өнөр жайы эки негизги ири тармактан турат. Бул кара металлургия жана түстүү металлургия. Кара металлургия негизинен сырьёго жана отун ресурстарына ээ өлкөлөрдө өнүккөн. Алар Германия, Улуу Британия, Франция, Бельгия, Люксембург, Чехия жана Польша. Ал эми түстүү металлургия алюминий жана жез өнөр жайы түрүндө негизинен өнүккөн. Алюминий өндүрүү үчүн боксит минералы талап кылынат. Жана ошондой эле ошол боксит минералынын запасына ылайык, запасына ээ жана бай өлкөлөр бүгүнкү күндө Франция, Италия, Венгрия, Румыния, Грецияда өнүккөн болсо бул тармак. Ал эми экинчи алюминий өндүрүүдө керектелген бул арзан электр энергия болгондуктан, ошондой эле бул өнөр жай тармагы кошумча Норвегия, Швейцария, Австрия жана Германия өлкөлөрүндө өнүккөн. Ошондой эле түстүү металлургиянын экинчи маанилүү тармагы болгон бул жез өнөр жайы бүгүнкү күндө Германия, Франция, Бельгия, Польша, Сербия, Черногория сыяктуу өлкөлөрдө өнүккөн. Токой жана жыгач иштетүү өнөр жайы. Бүгүнкү күндө Токой өнөр жайы сырьёнун булагына негизделип, ошондуктан бул өнөр жай негизинен Финляндия жана Швеция өлкөлөрүнүн эл аралык адистешүүдөгү негизги тармагы болуп эсептелет. Жеңил өнөр жайы. Жеңил өнөр жайы өзүнүн маанисин өндүрүш кубаттуулуктарын
өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө өткөндөн кийин жогото баштады. Региондун түштүгүндө гана арзан жумуш күчү менен бул тармакты сактап келе жатышат. Ал негизинен Португалияда кийим тигүү фабрикалары, ал эми Италияда бут кийим тигүү фабрикалары түрүндө өнүккөн. Чет өлкөлүк Европанын өнөр жайы жогорку деңгээли менен мүнөздөлөт. Жана ошондой эле 200 жылдан ашык Европанын эл аралык эмгекти бөлүштүрүүдөгү Европанын жүзү болуп келүүдө. Ошону менен сабагыбыздын аягына чыгабыз. Бүгүнкү сабак боюнча берилген тапшырмалар: китебиңердеги 122-124 беттерди окуп, төмөнкү 3 тапшырмаларды аткаруу. Биринчиси сабакта берилген суроолорго жооп жазуу, экинчиси китебиңердин 147 бетиндеги тапшырмага түшүндүрмө жазуу, ошондой эле контурдуу картага төмөнкү айрым өлкөлөрдүн ири өнөр жай борборлорун түшүрүү. Кийинки сабактарда жолукканча сак саламатта туруңуздар.